Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бул чыгарышта Баткен шаарында жаңы ачылган кофейня боюнча маалымат берем. Даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган көчө Баткен шаары Мурасалиев көчөсү, ал эми ушул перекресток бул Сайдыман Ажып көчөсү менен кесилишинде жаңы ачылган ушул кофейня шаурмага келдик. Биз азыр киребиз. Бул жерде шаурманы кандай даярдайт, андан сырткары кандай тамактар бар, баарыны бул чыгарыштан толук көрөсүздөр. Мына бүгүн жаңы ачылып тур, туугандар, караңыздар. Атайын шаарларды байлап ачылышын кылып жаткан мезгили. Ошол ичинде адамдар толтура. Саламатсыздарбы? Кирип кетели. Мынакей, караңыздар, чакан гана жаңы ачылган. Жалпы 40 инсанга ылайыктуу деп айтылган. Бул жерде азыр мени ээси күтүп турган чагы, ээси Жыргалы мырза менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Кут болсун. Рахмат. Так, анда бир маалымат бериңизчи. Атайын ушу жаңы ачылды деп силерге келдик. Тамактанайлы деп келдик. Бүгүн мына 11 январь. Жалпы 40 адамга ылайыктуу болуп окшойт. 40 адамга ылайыктуу. Жалпы 40 адамга. Бул идея качан пайда болду эле? Идея көптөн бери пайда болуп жүрүп, эми аракет кылып аштык. Бир аз катуураак сүйлөйсүз. Көптөн бери аракет кылып эми аштык. Бир сапаттуу кылып, арзан кылып. Арзан жана сапаттуураак кылып, тез тамактануучу жай. Тез тамактануучу. Орундуктар жакшыраак экен да. Караңыздар, таза, тыкан, чакан. Бул жерде азыр бүгүнкү ачылыш күнүндө элдер тамактанып жаткан чагы. Так, рецепт айтып кетсеңиз, эми кандай тамактар бар сиздерде? Гамбургер, шаурма, андан сырткары пирожки, пирожок бар. Самса пирожок бар. Слоеный самса кыласыздарбы? Самса кыласыздар, пирожки кыласыздар. Андан сырткары десерттер болот эртең. Десерттер болот, чоң мантыдан. Манты кыласыздар, майда манты, чоң манты. Негизи Баткенде майда манты жок да. Сиздер ачасыздарбы? Кыласыздарбы? Жакшы болот экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, майда манты жесеңиздер, эртеңден баштап келе бересиздер ушул жерге. Анда бир шаурма даярдан кандай дейсиз? Так, шаурма ушул жерде даярдалат. Бул жерде Шаурма ушул жерде даярдалат. Шаурма эң негизгиси малды союп, өзүбүз даярдап, өзүбүз чыгарабыз. Этти өзүңүздөр малды союп, өзүңүздөр даярдайсыздар. Өзүбүз даярдайбыз. Мына, жакшы экен, караңыздар. Эт башка жактан келбейт, өздөрү даярдайт экен. Мына шаурма башталды. Негизи Баткенде Жыргал мырза, мындай фастфуд ачкандар аз эле негизи шаарда. Ал эми шаар болуп, эми үйрөнүп турдум. Эми үйрөнүп жатасызбы? Азыр мына эттен шаурма жасап жатат. Бул жерде жасайт экен. Буга чейин поварлык боюнча иштегенсизби? Же үйрөн окугансызбы? Мен Иракенен бүткөнмүн, жогорку билимдим. Майда турам. Кафедраны бүткөм, офицерский. Ошондой каршы иш чокторган, ушундай ишти. Кесибиңиз боюнча иштегенге шашпай эле ушундай жеке иштерди кылайын деп, элдин курсагын тыйгызайын деп. Негизгиси бул жерде эт магазин ачканбыз. Ал магазин пенсионерлерге, чоңдорго 10% скидка. Мындан жанында эт магазинда сизге карайлы. Эт магазинда бар экен, азыр көрсөтөбүз. Съемканын акырында. Пенсионерлерге 10% скидка. Арзандатуу менен. Бул шаурмаларды доставкада кыласыздар шаардын ичине? Шаардын ичине доставка кылабыз. Азыр ушуну карап атабыз, жолдорунду. Ошол карап доставкага чыгабыз. Пицца, пап. Менюга дагы эмнени кошоюн деген пландар бар?
Майда мантыны айттыңыз дагы. Pizza qo'shiladi. Pizza. Desertlar qo'shiladi. Десертке pizza qo'shiladi. Qarabdan elдің talaba жарашадан qo'shiladi. Эми шаурманын баасы канча сом болот сиздерде? Шаурманды өзү чыгарып отурабыз. Таза еттен болот. Bunu aldın. Бул 20 сом. Bunu al krem. Кандай дейсиз? 120 сом болуп калат. 120 сом. Шаурма 120 сом. Гамбургер канча сом болуп калат? Hamburger 60 тонна. Krem. Hadi tayladık. Гамбургер 60 сом, урматтуу көрүүчүлөр, шаурма 120 сом болот экен. Баасы негизи жакшы эле. Азыр кудай буйрса эттүү шаурма жеп турбайбызбы? Көпчүлүк инсандар негизи урматтуу көрүүчүлөр шаурмага келгенде бир аз этини сурап туруп анан эме кылышат экен. Бул жерде жана Жыргал мырза өзү айтып кеткендей, булар малды өздөрү союп, этти өздөрү даярдайт. Жана ушундай ушул жерде жасап шаурма, гамбургер, пирожоктордун баарын силерге даярдап берет. Азыр ошондо свежий бадырың помидор кошуңуз, э? Соус. Соус салат. Соус, савис салат, свежий бадырың помидор, э? Курсак ачканда ушул жерге келе бересиздер. Taylarsın bana krem. Bunlar oturttuk da tayladık. Биздин шаурма уже даяр болуп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай слоеный самсы эт менен болобу, Жыргал мырза? Ашкабак менен. Ашкабак? Картошка менен, фарш менен. Фарш менен ашкабак, анан картошка. 3 түрлүү слоеный самсы чыгарасыздар, э? Биздин шаурма даяр болуп калды, анда Жыргал мырза биз отуруп тамактанайлы. Болду азыр. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде өзүн-өзү тейлөө. Мен азыр ошол жерде чакан бир местага отуруп тамактанабыз эми, шаурма жейбиз. Сиздерге да сунуштайм, көрүүчүлөр. Келиңиздер. Баткенде келгенде, курсагыңыздар ачканда, обед убактында ушундай фастфудтарга кирип тамактансаңыздар болот. Эң негизгиси бул жер таза, чакан, жакшынакай экен. Мына биздин шаурма даяр болду. Андан сырткары торт дагы келди. Караңыздар, жакшынакай кылып жасап, сону даярдап берди. Азыр эми суусундукка кола бересизби? Тамаклар дам болсун. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кола, торт, андан сырткары шаурма. Жыргал мырза, келсеңиз. Мен жана башында сурабай калыпмын, самсынын баасы канча болуп калат сизде? 10 сомдон болуп калат. Пирожки дагы 10 сомдонбу? Пирожки да 10 сом. Пирожки 10 сомдон, самсы 10 сомдон, шаурма 120 сом, гамбургер 60 сом. Андан сырткары жаңы менюга жаңы тамактар дагы кошулат. Ишиңиздер илгери болсун, Жыргал мырза. Ийгилик болсун. Жаңы ачылды, кут болсун, берекелүү болсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз эми тамактанабыз. Келесиздер ушул жерге. Шаурма жеңиздер, кола жеңиздер, торт жеңиздер, андан сырткары дагы каалагандай тамактар заказ берип жесеңиздер болот. Мен тамактанайын анда. Жеңистайм, көрүшкөнчө. Başak gidelim